Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жумуштан кийин кичине бир аз сиздер менен маек курайын деп чечтим. Ушул акыркы күндөрү жана Америка тууралуу, Америкада кандай элдердин баары ошо депрессияга батып, жумуштары жүрүшпөй, балким акчадан кыйналып жаткандар боюнча бир эки сөз кылып кетейин дедим эле. Анан балким ушул Кыргызстандан виза алып, же болбосо грин карт утуп алып, эртең келебиз, бүрсү күнү келебиз дегендердин жүрөктөрүн чүрбөш үчүн айтып кетейин. Иштегендер иштеп эле атат, акча тапкандар таап эле атат, наалыгандар наалып эле атат. Америкада жаман болсо, башка дүйнө жүзүндө анда билбейм. Бул Америка конечный точка. Америкада любой нерсени адам өзү мындай жүрөгүнөн чечим чыгарыш керек да. Любой нерсени жаман дей берсе, албетте ал жаман болот. Силер коркпостон өзүңөргө ишенсеңер, өзүңөрдүн способностьтарыңар, өзүңөрдүн духуңарга, эркиңерге таянсаңар, анда Америка сиздер үчүн. Америкадагы шарттар абдан жакшы шарттар бар. Болгону ошол шарттарды туура колдонгонду билиш керек. Эми кыйналган адамдардын көбү бул тил билбегендиктен, экинчиден карызга батып келгендиктен, өзүнүн бияктагы мындайча айтканда жумушун орундата албагандыктан, төртүнчүдөн баягы спланирование деп коет, өзүнүн баягы бюджетин планировать эткенди билбегендер, балким ошолор баягы тияктан сурап калат, бияктан сурап калат, ошентип атып өзүнүн тапкан акчасын туура распределять эте албагандык себебинен ошондой нерселер келип чыгат. Бирок эми бизде деле андай ситуация бардыгында эле көп адамдарда болуп турат. Идеальный эч нерсе болбойт, бирок эми ошол нерсеге жаңы келгенден кийин бир аз чыдап коюш керек. Бир аз чыдагандан кийин анан барып өзүңөрдүн ордуңарды табасыңар, өзүңөрдүн жумушуңарга мындайча айтканда отурукташасыңар, стабилдүүлүк келет, ошондо анан жакшы баягы туннелдин ар жагында свет көрүнүп аткан болсо, уже мындайча айтканда кандайдыр бир картина көрүнөт да. Ошол эми баардыгыңарга ийгилик, лайк басып кетебиз жана бөлүшүп кетебиз. Көрүшкөнчө.